Умма журналы тарабынан уюштурулуп жаткан Рамазан чатыры долбоорунун 6-күнү кыргыз-тажик чек арасында жабыркаган баткендик бир туугандарыбыз коноктолду. Баткендеги 16 айылдын тургундарына арналган ооз ачуу жеке ишкер Дайына брендинин негиздөөчүсү Нур Жумагүл айымдын эсебинен өткөрүлдү. Рамазан чатыры долбоорун белгилүү алып баруучу Нурсултан Майназаров жыл сайын колдоп келет. Ал кайрымдуулук иш-чараны бул иретте алып барып, долбоорго өз салымын кошуп кетти. Ал эми белгилүү маданият өкүлү коомдук ишмер Айпери Кубик кызы пайгамбарыбызга арналган чыгармасын аткаруу менен коноктордун көңүлүн көтөрдү. Жашы улуу энелерге жана көп баланы тарбиялап өстүргөн апаларга демөөрчүлөр даярдап келген белектерин тапшырышты. Журналист жана коомдук ишмерлер Амаль Миранова жана Назира Бегим, блогер Гүлназ Каныбекова долбоорду колдоп, конокторго калоо тилектерин арнап кетишти. Ал эми Рамазан чатырына күн сайын жардам көрсөтүп келген белгилүү стилист Тилек Бекболотов конокторго суусундуктарды даярдап келиптир. Викториналык суроого туура жооп бергендер Алтынай айым алып келген белектерге ээ болушту. Ооз ачууга келген чоң ата, чоң энелер уюштуруучуларга ак батасын берип, ыраазы болуп кетишти. Умма журналга Аллах разы болсун, ушундай жакшы уюштуруп берип, көптөгөн инсандарга себепчи болуп жатат. Өздөрүнүн жакшылыктары менен бөлүшкөн үчүн терең ыраазычылык. Умма журналынын эгелериге миң бир ыраазыбыз. Аларга ден соолук, узак өмүр, шунча элге иптар кылып бергенге өтө ыраазыбыз. Урматтуу мекендештер, сиздер дагы ушул Рамазан чатыры проектине мына 8 жылдан бери уланып келе жатат, Кудайга шүгүр. Миңдеген адамдарга ооз ачырылды, аларга жакшы бир сөздөр тартууланды. Сиздер дагы ушул проекттерге бир жакшы колдоо көрсөтсөңүздөр, моралдык, материалдык бардык колдоону көрсөтсөңүздөр, дагы да көп адамга жакшылыкка себепчи болобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.